Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Редакциябызга этегин жашка толтуруп, уушталган документтерин көтөрө келген Талас облусунун Бакай-Ата районунун тургуну өзүн Азия Алымбаева деп тааныштырган айымдын ый аралашкан арыз муңун угуп отуруп, деги заман агымы кайда баратат? Адамдар эмне болуп баратабыз деген суроолорго жооп таба албай отурдук. Анын айтымында тагдырдын жазмышы менен экинчи турмуш куруп, калган өмүрүн Куланбаев Тахирбек аттуу жаран менен чогуу түтүн булатып, 2021 жылдан баштап жашап башташкан. Ал ортодо бир балалуу болуп дагы үлгүрүшкөн. Эненин өмүр бою жүрөгүндө каратак болуп калган ошол күн 2025 жылдын 9 сентябрь эле. Тактап айтканда, ошол күнү адам деп айтканга ооз барбаган эки буттуу айбан Куланбаев Тахирбектин Азиянын 5-класстагы кызын зордуктаганы белгилүү болгон. Укук коргоо органдарына арыз жазылып, тергөө жүргүзүлүп, сотто аталган зөөкүрдүн жасаган иши такталып, далилденип, 20 жылга эркинен ажыратылып, өкүм күчүнө кирип, жазасын өтөп жаткан учур экен. Мындайча айтканда, чыркыраган чындык жеңип, кылмышкер өз жазасын алыптыр. Болдуго десең, ошондон бери байкуш эне зөөкүрдүн жакындарынан, бир туугандарынан көрбөгөн кордукту, жалган жалаанын ойлоп табылган ушак айымдардын курмандыгы болуп келе жаткандыгын төкпөй чачпай айтып берип отурду. Ошол эле учурда эненин өксүк, ый аралашып айтып жаткандарын угуп отуруп, көңүлүбүздү бир орчундуу маселе буруп туруп алды. Ал Азия айымдын бир тууган кайын сиңдиси, соттолуп кеткен зөөкүр Куланбаев Тахирбектин бир тууган карындашы Куланбаева Тахминанын учурда жасап жаткан кылык жоруктары. Агасын алып чыгуу максаты менен коом түзүп, 90дон ашык жарандарды, балаңарды, бир тууганыңарды чыгарып берем деп бир топ чуу салып жүргөндүгү Азия айымдын ала келген документ, аудио, видео материалдарынан көрүнүп турду. Азыр группада башка талкуулай турган тема болот. Көп убакыт албай Бактыгүл эжеге чалыңыздар, Бактыгүл эже менен такташыңыздар. Азыр списокты мен обязательно көңүл бурам. Ишо эмнеге көңүл бурам? Жанагы неме кетирдиңиздер го, помилованияга. Ошолордун баардык акча төлөгөндөрбү же жөн эле отуруп балдардын списогун тыгып жибергендерби? Ага да көңүл бурам. Мен списоктун баарын карап отурам, салыштырам. Бу жерде тупойлор отурган жок. Бизди тупой кылбай, Бактыгүл эже чаласыздар дагы. Ким акча төлөгөн болсо, ошо чек менен Бактыгүл эже менен разбираться этиңиздер. Азыр итоговый список чыгат. Аягында айтарыбыз, урматтуу Куланбаева Тахмина башында турган коомдун мүчөлөрү, жакыныңардын кылмыш иши сотто каралып жатканда эч кандай тигинен мунун ошол эле Тахминанын тааныш тамырлары сот иштерине аралашып, кийлигишип, бир жактын пайдасына чечим чыгартып бере алышпайт. Жогорку кеңештеги кээ бир эл өкүлдөрүнүн дагы бул багытта позициялары түшүнүксүз болууда. Себеп дегенде, убагында дал ушул Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексиндеги зордуктоо беренелери боюнча өзгөртүүлөр киргизилип, тактап айтканда 154 беренеден 158 беренеге чейин жазалар күчөтүлгөн. Бул беренелерден жеңилдетүүчү жагдайлар биротоло алынып салынган. Туура, акыркы жылдары аталган беренелерди бизнеске айландырып алгандар дагы жок эмес. Кандай болгон күндө деле жабырлануучу тараптан жалган, туура эмес көрсөтмөлөр берилип, фактылар бурмаланып жатса дагы мыйзамда көрсөтүлгөн жазадан соттор чыгып кете албай жатышат. Биз бул билдирүүбүз менен накта кылмышкерлерди бошотуп же аларга карата жеңил жаза берилсин дегенден алыспыз. Тескерисинче, кылган кылмышы далилденип, фактылар менен бекемделген болсо, андай зөөкүрлөр максималдуу жазаларын алышы керек. Ошол эле учурда атайлап эл арасында подстава деп айтылып жүргөн кылмыш аракеттер менен сот жообуна тартылып жаткандарга кандайдыр бир жеңилдиктер каралууга тийиш деп ойлойбуз. Аны Тахмина Куланбаева окшош активист сөрөйлөрдүн тааныш тамырлары сүйлөшүп жатам деген адамдары эмес, жогорку кеңешке мыйзам жобосу жолдонуп, ал комитетте, анан жалпы парламентте каралып, президенттин кол коюусу менен гана ишке ашаарын билип жүргөнүбүз оң. Бул иш болбостон эле эл шайлаган эл өкүлү Айсаркан Нышановна биздин депутатыбыз. Мынакей. Бул Facebook баракчасынан бул сүрөттөрдү таап, Айсаркан Нышановна менин күйөөмдүн карындашына колдоо көрсөтүп, бул зордуктаган зөөкүр күйөөмдү чыгарууга жардамын салып, 90 баланын ата-энесинин арасына кошуп, бул бир тууган карындашын
чыгарууга жардам берип жатат, кол сунуп. Мен ушул колдоо көрсөткөнүн угуп, мен Айсаркан Ышановнанын жеке номерин таап, мен ушул кишиге кайрылдым. Айсаркан Ышановна, сиз колдоо көрсөтпөңүз. Бул чындап эле зөөкүр менин жаш өспүрүм кызымды зордуктап, коркутуп, ыдык көрсөтүп келгендиги чындык бул. Сөзүбүздүн аягында ошондой ишке кабылып, тергөөдө же сотто иштери каралып жаткандардын жакындарына айтарыбыз алданып, акыркы болгон акча каражаттарыңарды кээ бир шылуундардын алтын шилекей сөздөрүнө ишенип орто жолдо калбагыла демекчибиз. Аталган коомдо көз көрүнө кылт эткен ишке акча топтолуп жатканы боюнча да укканыбыз бар. 90го жакын коомдун мүчөлөрү 3000 сомдон чогултканда эле 270 000 болуп жатат. Бирок ал 3000 менен токтоп калган жок. Андай акчалардын бир эмес бир нече жолу чогулгандыгы тууралуу маалыматыбыз бар. В общем 154-төн 158ге чейинкилер каралат. Эжекелер, ызычуу болбоңуздар. Адвокат кире турган болду. В общем азыр мен жазам ким кирет, ошол адамдар даяр болуңуздар. Понедельник паспорттарды жөнөтөсүздөр. Понедельник биз уже неме алабыз. Эртең уже Бекболот байке келиш керек. Эми азыр ызычуу кылбай акчаны срочно чогултуңуздар. Ал эми бизге акыркы үмүтү кылып кайрылган Азия Алымбаева айымдын арызы боюнча журналисттик иликтөөбүздү баштады. Канчалык деңгээлде акты ак, караны кара дей алабыз, аны убакыт көрсөтөр. Бул учурдун эң көйгөйлүү темасынын бири болуп турган маселе боюнча жарандарыбыздын оюн укканга даярбыз. Ошондой эле биз жогоруда атын атап кеткен Тахмина Куланбаева тараптын дагы ой пикирин укканга шарт түзүп бере алабыз. Социалдык тармактарда Германияда жүргөн 150-гө жакын кыргызстандык жаштар оор абалга туш келгени боюнча видео тарап жатат. Маалыматка ылайык, алар жайкы 3 айлык каникулда иштеп келүү максатында жеке фирма аркылуу барып, ар бири 55 000 сомдон төлөгөн. Жагымсыз жагдайга кабылгандар 18-19 жаштагылар экендиги айтылууда. Видеодон студенттер 25 июлда жумуштан, 27 июлда жатаканадан чыгарылышы мүмкүн экенин угууга болот. Дагы бир кызык, Инстаграмда жарыяланган видеонун комментарийине өткөн жылы да ошол эле жеке фирма менен барып, эптегени башка жумуштап, эптей албаганы ата-энеси кайра акча салып мекенине келгени боюнча жазгандарды окууга болот. Анда 200дөй жаштар жабыркаган айтылууда. Ошондо эмнеге өкмөт көңүл буруп, чара колдонгон жок? Балким ошол 55 000 сомдо иштеп төлөп коем деген ой менен айрымдары карыздап, кээ бирлери насыя алып кеткендир. Германиядагы Кыргызстандын элчилиги эмнеге мындай көрүнүштүн экинчи жолу кайталанышына жол берип жатат? Тиешелүү мамлекеттик органдар кырдаалга көңүл буруп, студенттерге жардам көрсөтүп жана чет өлкөгө жарандарды жөнөткөн жеке фирмалардын ишмердүүлүгүн текшерет деген ишеничтебиз. Видео интернетте тарап кеткендигинен улам Тышкы иштер министрлиги териштирүү иштери башталганын билдирди. Ысык Көл облусунун Тоң районунда төрөттөн кийин 20 жаштагы келин каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, 22 июлда саат 13:25-те Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө райондук ооруканадан 2006 жылы туулган аялдын төрөттөн кийин каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. 22 июлга караган түнү саат 12-лер чамасында келиндин толгоосу башталып, Тоң райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт бөлүмүнө кайрылган. Эртең менен саат 7ден өткөндө ал уулун жарык дүйнөгө алып келген. Бирок анын абалы кескин начарлап кеткен. Дарыгерлер керектүү медициналык жардам көрсөтүп, хирургиялык операция жасашкан. Бирок көрүлгөн бардык аракеттерге карабастан бейтап саат 12:48-де көз жумган. Жаңы төрөлгөн ымыркай учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул факты боюнча зарыл болгон соттук медициналык экспертизалар дайындалып, медицина кызматкерлери суракка алынууда. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Алгач өспүрүмдү жыгачап, андан соң өз уулу менен мушташтырып коюп карап турган атанын видеосу 2 күндөн бери коомчулукта кызуу талкууда. Кандай болгон күндө да атанын кылыгын актап болбойт. Эки өспүрүмгө акылы толо элек кез экен. Ал эми 40тан ашкан атасы ажыратып коюунун ордуна мушташка кошо катышканы жанды кейтет. Окуя 21 июль Ош шаарынын Анар Кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдында болгон.
Жабырлануучунун атасы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Факт боюнча тергөө иштери башталып, натыйжада окуяга тиешеси бар 1982 жылкы атасы жана анын 2011 жылы туулган уулу экени аныкталган. Алар тергөө кызматына жеткирилип, тиешелүү тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Учурда атасы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жаңылыктар ушу менен соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.